Assalamu alaikum hurmatly Menenen programmasının görüşleri. Men azır şuntep Kızıl Oktябрь деген. Ayrılıp kaldım. Kızıl Oktябрь ayılı bu Karasuva qarayбы? Karasuva qarayбы? Жоқ, Өзген район. Özgen rayonuna qaraydı, Özgen rayonuna. Sizler kimisi olasızlar bugünkü ıyık enebizden? Men güye olası olam. Güye olası olsa, sizce? Men kız olam. Gel beraka gel. Ekinci kızı. Men kız olam. Hazır şu Menenen programması gelet de enebіз bile ölbeybi? Bilbeytele. Bilbeytile hazır. Mına ıyık arapa günü, şintip tuğgan günü bolup atkanında bu özünçe bir özgöçe bir gün bolup ata turabı? Enebizin jaşı kançaga çıktı? 86'ga. 86 yaş mındaki urbatlı görüşler. Assalamu alaikum ene kandayız jakşıpı? Densoltarыңыз soy enebizin jakşılap karap turumuz. Densoltarыңыз jakşıbı? 86 yaş kurağınız kut bolsun. Rahmatsın bu rahmat. Mınake şu sizin baldarыңыздын, небереңиздин, мына күйөө балдарыңыздын атынан. Ооба. Жакшынакай кылып биз Мененем деген программасы бул. Жалаң энелерди куттуктайбыз эне. Энелерди, аталарды куттуктайбыз. Şu bir göz çalıp kaldı bunda. Görüp kaldınız, görmedinizmi? Telefondan gördünüz bile dey. Uqtunuz mu dey? Эми көрө баштайсыз, эми өзүңүз чыга баштайсыздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр. 86 жаштагы энебиздин үйүнө куттуу ордосуна келип калдык. Мына кас катар тизилген жанында айланасында балдары, кыздары, неберлери. Эми бул жарымынын болсо керек эне, туурабы? Урматтуу көрүүчүлөр, 86 жашка чыккан энебиздин бүгүнкү мына орозонун алдында bir окумуштуудай bir сүйүнүчтүү туулган күнү, кубанычтуу туулган күнү болгон атат. Мынакей бейиши менен деген гүлдү арай көз чарай менен кыздары тапшырган атат. Эне мына бул гүл сизге эне мынакей. Rahmat. Туулган күнүңүз менен Tuğlan günümüz. 100 жашка чыгың, 100дөн да ашып кеттиң, Кудай кааласа. Biz ayttık koşa 100'e çıkız. Мынакей эми урматтуу мына бүгүнкү энебиздин туулган күн урматына келген ушу коноктор, кимиңиздер алгач интервьюну баштайсыздар гана. Çoğ balası. Мынакей эң чоң баласы экен, эң чоң бала. Мына баласы деле аксакал болуп калыптыр. Атыңыз ким? Атым Айтмамат. Айтмамат аке, мына ушу айтсаңыз, жаныңызда ушу бейиштин образында болгон апабыз турат. Мына ушул апабызды куттуктоо күнү мына ушул ıyık Рамазан алды, ıyık арапа күнүнө туш келип отурат да. Эртең орозо Кудай берсе, туурабы? Мына ушул энебиз тууралуу, апаңыз тууралуу мына алгачкы энебизге балалык статусту берген сиз экенсиз да. Мына ушул энебиз тууралуу айтып берсеңиз. Сиздин энеңиз ким? Урматтуу ошол бизди тартып келген жигиттер, биринчиден силерге ыраачылык билдирем. Экинчиден мына апам 86 жашта. Апа. Мынакей караңыздарчы мына. Атаке өзүңүз канчага чыктыңыз өзүңүз? Мен 67. 67 жаштагы баласы мынакей энебиздин дагы энебиз үчүн дагы эле жаш бала да мынакей. Караңызчы жаш бала болуп, илгерки көз жаш чыгарып атат. Караңыз балаңыз. Апа. Шул мына бизди мына баардык балдарыбызды аттан мен мындай деп айтайын. Апа, ананайын апа, эл соолугуңуз чың болсун. Daima денсаулык болуң, биздин алдыбызда дайыма бар болуң. Сиз биз дегенде бизди ушинтип чоңойтуп, ушу даражага жеткирип, үйлөп, жайлап коюңузга сизге миң карты эме болуп ыраачылык билдирем апа. Эми мына ушул мына жерде келиндерим турат, неберелерим турат, кыздарым турат. Баардыгыңарга ушу апамды туулган күнү менен, баардыгыңарды ушул эме менен куттуктайм эненандарым. Ушундай жакшы күндөргө ата кылып, Кудайым апам бүгүн арапа күнү экен айтты. Şu apam şu daima şu bizim aldığımızda biz yanınızda bolup жүрө bersin. Ananayın kularım bardığına densoluk kalayım, işlerinize iyilik kalayım. Bardığımız sıç bolalı apam aldığında oynayıp gülüp ayağı erkelegen bolup erkek olup жүрө bereli erkek baldarı bolup çıktım. Apam bizim aldığımızda erkek apağız bolup жүрө bersin. Kolumuzdan gece kötörüsü taktı ağzı gelet. Ben aşılı gel apam. Densoluk olsun apamdır. Ananayın kular bari rahmat silerge de gelip süntüp. Buna bizi tatlı mükemmel buna büyüğünde jakşı Jörölgöde şu bizge gelip süntüp kızmat kılgan silerge de ıraçılık bildirem mükemmel. Gündü karаңыз, gündü mü enebizin tuğlan күнү урматына арналган gündü mü Кудай да берип атат. Açılıp jakşı bolганын караң апа. Денсаулыгыңыз болсун апа. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эң чоң уулунун ушунчалык жүрөктөн чыккан куттуктоосун өзүңүздөр өз кулаңыздар менен өз көзүңүздөрдөн көрүп атасыздар, күбө болуп атасыздар. Андан кийинки эң чоң кызына сөз берели. Ушул энебизди жетелеп турган ушул кызы өзүнүн бүгүнкү күндө сиз ушул энебизге айтпаган сөзүңүз болсо айта бериңиз. Мактана бериңиз. Эл журтка энебиз тууралуу мактаныңызчы гана бир көрөлү. Сиздин айтканыңыз, мактанганыңыз ар бир сөзүңүз кийинкиге сабак болсун. Apa, 100'e çıkın.
Densoğluğunuzu versin Kudayım. Apam Kudayga şükür. Uşunça uşu yaşka çıkkanda biz suyunabız. Baktulu en apam. Apam daima esen bolsun, oğrubasın. Şu tuğan nurkun aldığında bülgülü çoğune teyini olup жүрөсүн. Şu siz dagı şu enebizin batasını alıp siz siyaktı bir tuğanlarınız da enebizin yaşına jetip yaşından aşıp degende enebizin yaşına kay baktılı gündörü sizlerge de nasip etsin degen biz dagı niyet dilekti bildirебiz. Andan keyin uşul alıskı jakta жүргөн şu enebizin de baldar kızlar var albatta. Mına uşul azыр kayсы тараптан чыгып атат? Biz buna Бул Bişkek'ten. Бишкектен чыгып аткан баласына сөз берип коелучу. Aka. Halo aytip koyun. Halo. Канчачы баласы бул? Menin. Ha, sileverin. Üçüncü ülkem bulat. Üçüncü uulu Bişkek şаарынан атайын энебизди куттуктап жатат. Эне мынакей балаңызды мынакей энебизге көрүнөбү экен? Көрүнбөйт экен. Akam görüyor. Байке сүйлөй бериңиз эми Бишкекте болсоңуз байке деп сүйлөп коелу. Ha, sileverin. Сүйлөй бериңиz, энебиз биздин маңдайыбызда турат, сизди угуп. Haytun. Asıl söyle. Gelin Ha, gelini. Kumbatlı bizden. Hayır, hayır. Az, şuradan giyin. Senemin kurban günü evimizde kutluktayım. Şunday 86 yaştan çıkan enemiz bizge ayavay iyi. Enemiz benen sıymıktan avız. Dayımızın gördüğü üydün kutu olu böyle akbatanızı verip köp yaşanız. Kudayım en soluk versin sizge. Şu neverelerinizi bizden meşinevde atayım var Asilbek. Biz siz menen sıymıktan avız. Apamadı. Köp yaşanız. Acar. Kurban günümüz kutlu olsun. Kurban günümüz kutlu olsun. Rahmat den. Çok rahmat. Урматтуу көрүүчүлөр, Ажар энебиз шунчалык көңүлү көктө дегендей. Rahmat. Эне келиниңиз, неберелериңиз салам жолдоп атат сизге. Balası aytın. Sileverin aka. Rahmat. Buna en balası söyle. Biz dağıyla apamın ballar oluruz. Ağzında caş. Üçüncü balası. Üçüncü balası. Бишкек шаарынан куттуктап жатат. Caşığı da. Рахмат анда сиздердин куттуктоогуңуздар кабыл болду. Энебиз укту, көрдү, туйду. Bana en kişili balası. Эми бул жака энебиз алып өтсөңүздөр, энебизди башка дагы бир формада сүйлөтүп коелу. Себеп дегенде бүгүн күн аябай чакчайып тийгендикке байланыштуу энебиздин бир аз бет маңдайы да тунугураак чыгсын деген ниетте биз бул жака алып өттүк. Энебиз ушунчалык азыр толкунданып ушу башка балдар менен да сүйлөшүп атат. Маалымат берип койсоңуздар, бул азыр ким менен сүйлөшүп атат энебиз? En kişili. Эң кичинекей балаңыз сүйлөшүп атат. Эрке күчүгүңүз деп коебу, кыргыздар? Çok rahmat. Silever. Amer. Silever. Silever. Sağım ketiyle ver ben. Ben Rusya'da Novosibir'denim. Novosibir'den. Новосибирск шаарынан экен. Bizde tuğ östürgenizge rahmat. Şunday darajaga jetkirgenizge. Kudayım ömürden sorup sen orbaysın davay. Köp yaşanız abi. Hop. Allah Rahmat, çok rahmat. Çok rahmat bizde şu östürgenizge. Урматтуу көрүүчүлөр, алыска Россия мамлекетинин Новосибирск шаарынан эң кичинекей баласы менен сүйлөштү. Андан кийин Ben Moskva'dan benim çoğun kızım. мынакей Moskva'dan. эң чоң кызынын кызы Москва шаарынан энесин куттуктап жатат. Тайнесин. Gülzade. Söyle güzel. Çok rahmat Gülzade. Hadi rapa söyle hadi Türk Türk. Энебиз Урматтуу көрүүчүлөр, бир аз байланыш начар болуп атат, бирок ошентсе дагы мына эң чоң кызынын кызы Москва шаарынан атайын тайнесин куттуктап жатат. Ağzına şakacılar. Жақсы
Rahmat deyin apa. Çok rahmat. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биздин энебиз, тайнеси менен сүйлөшүп аткан ушул кызына да ыраазычылык билдирип койгубуз келет. Арапа күнүңүз менен орозонун келиши менен деп куттуктап атат небереңиз. Москвадан. Gülzade apa. Güzel de o var. Rahmat. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү туулган күндүн катышуучулары жана кыздар балдары мына ушул энебизди ушул бак тарапка алып өтөбүз деген да бир идеялар чыгып атат. Эмесе биз азыр ушул энебиздин туулган күндү урматталган иш-чаранын калган бөлүгүн ушул бак тарапта улантсак деген ушундай бир оюбуз бар. Энебиздин туулган күнүнө арналган ой тилектердин ушул экинчи бөлүгү башталды. Ким куттуктайт, кана ким каалоо тилектерин айтат. Ана кызы калды, бир кыз ошо. Кана келиң эжеме. Эже, сиз эми кызы катары жолуңуз сулуу. Анан урматтуу бүгүнкү туулган күн урматына катышып аткан адамдар, мырзалар, бир аз адамдар сүйлөп атканда бир аз тынчыраак угуп турабыз. Себеп дегенде бул архивдик материал болгоnuна байланыштуу мен үнүн толук тунук жаздырып алганга аракет кылып атам да. Ошон үчүн сиздерден сураныч, мен азыр ушул энебиздин кызы катары, ушул энебиздин кан жанынан жаралган баласы катары. Ушул качан ушул акыркы жолу апа мен сизди жакшы көрөм деп айттыңыз эле? Esimde yok. Kaysı malda aytkan. Azır aytam. Apa sizni жақсы көрөм. Урматтуу көрүүчүлөр, эми күн сайын айтса керек, бирок бүгүнкү айтканы башкача болду. Эжебиз толкунданып кетти. Ушул эже айтсаңыз, эне деген сиз үчүн ким? Эне деген сиз деле энесиз да. Ушул апабыз жөнүндө айтып берсеңиз, апабыз жөнүндө бир эли журтка бир кеп кеңеш катары ушу ата-энени сыйлоо тууралуу дагы бир маселени козуп берсеңиз. Ооба. Ата-эне биз үчүн ыйык. Сөз жок буларга. Мен апамды өтө жакшы көрөм. Atam ötüp kese de atam rabatılıkta da jakşı görçüyüz, al jakşı adam bolçu. Apam eң sonun ayal. Apam öte momun, öte tilalçak, öte jönököy ayal. Apam bizi uşunçalık kança kıyınçılıklar men çoң aytkan. Barına çıdap, bizdi жетим kalbasın dep, bizi bardı kıyınçılıkka karabay sonun kılıp çoң aytkan. Kudayga şükür, apam üçün Kudayga rahmat aytam. Bizge uşunday sonun apa örgenine, sonun ata-ene örgenine men razıçılık aytam. Apamın ömrü uzun bolsun, densolугу bekem bolsun. Oranda жазылган го, ата-энесин сыйлап алган балага каргыш деп. Биз ата-энени сыйлап калышыбыз керек, Кудайдан бата алыш үчүн. Апамды биз жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Бардык тугандар, бардыгы неберелери, чеберелери. Апам ушетип ара көрүп калган, Кудайга шүгүр. Апам өтө жөнөкөй аял, өтө жөнөкөй, момун аял. Ушунчалык тилалчак аял. Barını götürebilgen, bardı kıyınçılıkты götürebilgen. 8 bala olsak 8'imizin, ar birimizin arganday kıyınçılıklarımızı, arganday jakşılık jamandıklarımızın barın götürgen ayal, öte götürümdü ayal. Biz de kuş apamday ayal bolsak jakşı bolot. Apama Kuday uzun ömür versin, densoluk versin, köp yaşasın. Kudaydın belgilengen yaşı 120 yaş, apam köp yaşasın, ömrü uzun bolsun. Apamды biz жақсы көрөбүз. Рахмат сизге дагы. Кызынын ушунчалык баягы өзүнүн дене боюна батпай сүйлөп аткан, ушунчалык толкундануу менен айтып аткан тилектери ылайым эле кабыл болсун. Мынакей ар бир айткан сөзү кийинки муундарга сабак болсун. Мына экинчи баласы мынакей улуу баласынан кийинки аксакал болуп калыптыр. Кийинки балдары деле мына энекебиздин жанында барыр жаш бала дегендей. Ушу энеңизди ушул бир укмуш сөздөр менен бир көркөмдөп кооздоп айтып бериңчи. Аксакал, ушул эне деген ким бул? Апаңыз кандай аял? Ошону айтың. Жакшы аял. Апам дүйнөдө эң жакшы аял. Ömür uzun bolsun, Kudayım kança жашты жакшы, şu bala çakası menен, nebere çevreleri menен oynap gülüp ötkörüşüne men tattın deme koşulam. Apamın şu densoluğu, şu mına nebereleri bardığı. Apamın şu Kudayım çoğ atalarımızın yaşına çıksın. Taynelerimizin yaşına. Ömürleri uzun bolsun. Şu bizim aldığımızda
Жақсы байбичелерден болып жүре берсін қалаймын. О, мен айтқаныңыз келсе шу кеде тұрып енекебізге шу жаш балача мурдагыча бир эркелегиңиз келеби? Ооба. Кантип эркелегиңизди көрсөтүп коюңчу кана. Қандай сапа? Туғаныңыз құт болсын. Анда урматтуу көрүүчүлөр. Daha bir neyse alıp veririz mi? Чөнтөгүңүздө эмне бар деп койбойсузбу чөнтөг? Компит барбы, компит? Alıp bitköndir. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул күлкү, бул азыркы мындай жылмаюу, бул бактылуулуктун белгиси. Себеп дегенде мына ушул турган балдары, кыздары бул дүйнөдөгү эң бактылуу адамдар. Жашоосу керемет. Себеп дегенде мына ушул адам бар үчүн. Мына ушул энебиз бар үчүн жашоо керемет. Турабы эне? Тура. Мынакей эми кийинки сүйлөй тургандар дагы. Небереси энебиздин жаныбызга келип алсаңыз болот. Энем жанына келме. Байкашуу эң жакшы көргөн небереси окшойт, э? Ошолор катарда иншалла. Канакей мына ушул. Ассаламу алейкум. Жалпы эле бүгүнкү Алла таалам ыйык күндө чогулуп отурабыз. Жалпы эле туугандар саламатсыңарбы? Ушу Алла таалам насип кылып ушул күнгө туш келип, ушул бүгүн тайнемдин туулган күнү болуп атыптыр. Москвадан Талант деген иним салымын кошкон куттуктап. Ушул энебиздин бүгүнкү сюрпризине. Бүгүн сюрпризине иншалла. Москвадан Гүлнара деген карындашым, Сүйүн деген укам Москвадан, Гүлзада деген Свердловскийден эжем, Бишкектен Аваз деген укам акам, Акжол деген укам Москвадан, ушу жалпы эле небереле ушул жерде олтурган Оштон Айбек деген укам, жалпы эле Мелис, Меримгүл ушул жерде живой күбө болуп турган бардыгын салымы бар ушул жерде. Эрнес, Жаңылай, жалпы эле неберелер. Алла таалам ушул күнгө насип кылган экен, баарыбыз чогулуп олтурабыз. Баарыңыздардын Арапа байрамыңар менен Алла таалам ушу орозонун ыйык күндөрдө жакшы ийгиликтерге жеткизгенине иншалла Аллахым өзү насип кылсын. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ушул энем окшоп, тайнем окшоп bir kılım yaşasına nasip olsun. Harbi bendeki ha. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Арапа күнүнө туш келген каалоо тилектин бирин ушул небереси жогоруда жакшы бир ыйман ынсап каарылашкан бир тилектер менен жаадырып өттү. Рахмат сизге да ушул энебизге окшогон жашнакай бактылуу карындыкты сизге да Кудайым насип этсин. Кийинки кезектеги сүйлөй бериңиздер. Меримгүл баарың. Мынакей, кана эми мына эми калганы кезектеп сүйлөшө бериңиздер мынакей. Siz kimisi olosuz? Ben gelin olam. Kelin olat gelse, kaçıncı gelin olasız? Beşinci olam. Hurmatlı görüşler. Enebizдің hem ушунчалык армиясы көп болгондуктан келиндери дагы мен канчанчы келин болот келем деп сурап калган учурларды да кездештирип атабыз. Себеп дегенде энебиздин чини генерал болсо, мына ушул катардагы солдаттары, мынакей келиндери. Эми келиндеге солдат да капа болбойсуз, эми кызмат кылабыз дегенде, класстар дегенде өзүңүз тилектериңизди билдире бериңиз деди. Саламатсыңарбы? Сіздерге да куш келипсиңер, рахмат. Мынантип бүгүн кайненемдин туулган күнүнө. Эне туулган күнүңүз кут болсун а. Дагы да көп жашаңыз. Ооба. Кайненем 16 жыл жашаган мен ушул энем колунда. Эне эмес эле ападай болуп калган. Кайненем жакшы. Эрте тур дебейт эле, уктайт элем дебейм. Уктурак элем, уктайт элем. Мен турсам ашым даяр, наным даяр эле, бир иштейт элем, иштеген келин деп түшүнөт эле мени. Жакшы эне. О чеберелериңиз, туураларыңыздын дагы тойлорунда тансага түшүңүз а эне. Мына урматтуу көрүүчүлөр, демек эрке келинден маек алган турбайбызбы биз? Көбүрөөк уктаган элем деп мойнуна алып атат. Демек энебиздин эң жакшы келиндеринин бири болгон экен, а? Азыр урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде жалаң ушул энебиз үчүн уюштурулгандыктан бир аз тынчыраак турабыз. Сиздерден сураныч, бир аз тынчыраак турабыз. Кийинки эжеге сөз берели. Сиз кимис болосуз? Мен да эң кичинекей колундагы эркек келин болом. Мынакей секреттин бар ушул эже экен, 150ге чыгара турган адам ушул экен көрсө. Ушу менин энем. Чоң рахмат. Энем бар, мен бармын. Кудайым өмүрүңүздү берсин. Сизди жакшы көрөм, эне. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кайнене менен келиндин ортосунда мамиле мына ушундан артык болбосо керек. Мен түшүнгөн, сыйлаган энем менинче
Чынымын айтып, жоғарыда ауысыным айтып кетті. Тұр деп ейт. Қайненелік қылған жоқ. Аябай жақсы. Siz de көп ұйықтайсыз ба? Мен де аябай жақсы ұйықтаймын. Әлбетте тамаша, бирок Келіндерім бары ушу Ешкі бұрмайбыз. жақсы ушундай сыйлаған енем, Құдайым өміріңізді берсін. Дағы жашаңыз. Сіз бар, біз барбыз. Менің қолым, менің бұтым ушул енемче. Келінім де қойсам. Келінім де. Enebis Orman, hiç kaçan orman. Kuanычтан улам көз жашы кетти энебизден. Бүгінгі майрамыңыздар менен. Сүйүнүчтүн көз жашы деп коелу. Рахмат. Құдайым. Эне, келиндериңиздин баары уйкучубу? Бар. Баары жакшы. Тамаша эне, тамаша. Бул эми жакшылыктын жашааны, жакшылыктын белгиси. Энебиз ушунчалык курсанчылыгынан көз жашы чыгып атат, ушунчалык бактылуу болгондон көз жашы чыгып атат дегендей. Бул келини чет жакта туруп эле тынбай эле жашап аткан окшойт жанатан бери. Айта бериңиз эми ушул. Ушу энем жашы, өмүр жашы узак болсун, биздин пешенебизге ар дайым бар болсун. Өмүргө өмүр кошулсун дагы. Биздин немебизде жакшы жашап, жакшы неме болсун. Эне өмүрүңүз узак болсун. Айтканиң. Урматтуу көрүүчүлөр. Çok rahmat. Келиндери балбалактап ыйлап эле жатышат, көрсө, бул энебиз келиндерин эч качан урушпаган экен, эч качан келиндерине жаман сөз айтпаган экен, а? Çok rahmat. Ушундай. Демек сиздер да ушул энебиздин жашына жетиңиздер. Ушул энебиздин батасын алсаңыздар эч жамандык көрбөйсүздөр, Кудай кааласа. Кийинки эжебизден Маяк алалы, сиз кимис болосуз? Мен экинчи баласынын небереси болом. Кыздардан чоң небереси болом, кызы. Эне өмүрүңүз узун болсун, а? Туулган күнүңүз менен ушунча тууган уруктун, небере чеберелериңиздин, бала чакаңыздын күнүн күчүн көрүң. Дагы жашай бериң, жүзгө чыгың. Бардык жакшылыктарга күбө болуң, эне. Мына балдарыңыздын асты аксакал болуп атат. Небере чебере деген кеңирчилик энемдечи. Бармап тургула теги. Вай ушинтип. Өмүрүңүз узун болсун, эне көп жашаң. Ушул турган небере чеберелериңиздин бардык жакшылыктарын көрсүн, мен каалаймын. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жашнак болгон каалоо тилектерди өз кулагыңыздар менен уктуңуздар. Энебиз кыбыра көрүп калган энебиз. Дээрлик бир кылымга тете жашап, мынакей жашнакай болгон команданы түзүп алгандыгын көрүп атасыздар. Бул команда менен Кудай бурса, бул команданын таасири менен жүзгө ойноп чыгасыз, эне Кудай кааласа. 100 жаштагы салтанаттуу тоюңузга келип, ушинтип бакылдап сүйлөп турабыз биз дагы, эне. Rahmat. Кийинки сүйлөөчүлөр, эми урматтуу көрүүчүлөр, аябай көп экени сүйлөй тургандарчы, бирок ошентсе дагы сүйлөбөй калбасын. Кана ким? Бул мынакей эжебизге сөз берели. Саламатсыздар, урматтуу. Бир аз тынчыраак турабыз, сураныч. Бүгүн энемин тоюнда деп отурабыз, 86 жашында. Азыркы заманда 86 жашка деле чыгыш оңой болбой калды. Өтө туура айттыңыз. Ошого карабастан бүгүн ушундай күн жаркырап турат, орозонун алгачкы күндөрүндө турабыз. Жалпыңарды майрамыңар менен ушул энем жашына жетели, ушул энем багып өстүргөн бизди, ушул даражага жеткирген. Энем жашына чыгайлы биз дагы. Эне туулган күнүңүз менен сизди жакшы көрөм. Урматтуу көрүүчүлөр, Ажара энебиздин небереси сүйлөдү, мынакей мени баккан, мени чоңойткон деп куттуктайм. Биз дагы энем жашына жетели. Тынч болойлу тууган уруктар менен баарыбыз. Мен айтканыңыз келсин. Мен айтканыңыз келсин. Кана урматтуу көрүүчүлөр, ушунчалык адамдар көп болгондуктан эми биз сүйлөтпөй коюудан алыспыз албетте. Сиз кимис болосуз? Мен күйөө баласы болом, экинчи күйөө баласы болом. Мынакей күйөө баланы пайгамбарым сыйлаптыр дейт. Ушул кайненеңиз тууралуу эми мактана бериңиз эми. Кана жаадырыңчы бир жакшынакай сөздөрдү кана. Бүгүн мына кош байрам болуп атат. Бир жагынан Кудайдын улайган күнү, Арапа күнү, энемин туулган күнү болуп калды. Энем эмес, апам деп эле коелук. Апа ушунча балдарымды өстүрүп чоңойду. Мына мен дагы ошо жолдошум менен ушунча жашка келип, биз дагы тене болуп калдык. Рахмат ушунчалык эне. Туулган күнүңүз куттуу болсун эне. Урматтуу көрүүчүлөр, күйөө баласы Ажара энебизди куттуктады. Кийинки мына жаш жигиттерге сөз берели. Мына ушул жаш жигиттер дагы бул кимиси болосуз, небересизби, чебересизби сөп дегенде айырмалай албай айтабыз. Кыбыра көргөн энебиз үчүн сураш бир аз кыйыныраак болуп калат экен. Кана неберелер. Неберелер. Биз неберesi болобуз.
кичине неберелеринен. Энем негизде болуп чоңойду. бул Эрнис, Мелис атыбыз. Анан энем эң бизди жакшы көрдү окшойт. Балдарына караганда неберелерин жакшы көрүп, энем бизди жакшы баккан. Энеме рахмат. Ден соолук болсун. Энем сыйлап 100 жашка чыгышын каалайбыз. Эне туулган күнүңүз менен, Каныс келсин, мынакей неберелерин кутуктуу болсун, кабыл. Ассаламу алейкум. Атат энебиз. Алейкум ассалам. Энем бизди кичинемизден бери бар жогунан бизди жакшы көрүп, бизди чоңойткан. Кайер болсо ээрчитип алып барып, эгизде чоңойдук. Мейли сервис болуп, энем жакшы көрөбүз биз. 86 100ге чыксын. Энем биз өтө жакшы көрөбүз. Эне туулган күнүңүз менен. Мынакей. Эң жакшы көргөн неберелеринин экөөсү сүйлөп атат. Эми албетте бардык эле неберелерин бирдей көрөт деген ойдобуз, бирок ушул эки небересин эгиз коздай кылып баккандыгын ушу неберелер өздөрү тан алып атат. Менин жанымда бир эжебиз турат, кызы, чоң кызы мынакей жакшынакай болгондо падеркесин кыргызчасы белегин деп кое берелем, ушу белегин тапшырган атат. Энебиздин колундагы гүлдү сиз алып алсаңыз, энебиз жакшынакай болгон. Гүлдү бергизи келбей атат, көрдүңүзбү? Арам бергизи келбей атат мынакей. Апа, мына туулган күнүңүз менен апа кайса мынага таап кое берейин, өзүңүз жактырыңызгача мына. Өзү жактырып алдыбы энебиз? Өзүн жактырып алдык. Эне мынакей алтын шакегиңиз кут болсун. Алтын шакегиңиз кут болсун. Өзү көп болуш керек шакегиңиз, бирок бул алардын бири экөөсү гана. Сүйлөп кой Самара. Сүйлөп кой бирек болсун. Бунда небере келин. Сүйлөп кой Самара дейт, мынакей Самара эжебиз өзүңүздүн ойлоруңузду айтып коюңуз. Небере келини болом. Тайнебиз болот биздин. Тайнебиз 100ге чыксын, ден соолугун берсин. Амин. Баарыбыз жакшы көрөбүз тайнебизди. Өзүбүздүн апабыздай эле көрөбүз жакын. Бул эне бар ушул коро жапжашыл деп койсоңуз, ушундай бир жакшынакай сөздөрдү айтып, эми бирок сөз менен жеткизиш бир аз кыйын болуп атат да, турабы эже, мына небере келиндин сөзүнө өтө бир жакшынакай болуп күбө болуп атасыздар. Мынакей рахмат эже, чоң рахмат. Мынакей кичинекей. Мына бакка неберес колундагы. Мынакей небереси гана энебизге. Эне туулган күнүңүз менен куттуктайм. 100га чыгыңыз. Чоң рахмат кызым. Анакей. Менен арнап бир ырдап койбойсуң, бүгүн туулган күнү экен гана. Бир куплет болсо гана. Анан энебизди ырдайт. Анда сиз даярданып туруңуз, ага чейин дагы бир аз маек алалы, дагы кимдер бар сүйлөй тургандар. Мен кеткенден кийин кап мен сүйлөбөй калыпмын деп туруп аркаман телефон коңгуроо чалбаңыздар. Мына энекебизди ага чейин энекебизди бир куплет ырдап бир куплет ооба бир ырдап берип койсун да. Энелердин ыры бул бейиштин ыры деп коет. Ар бир уккан небереси жанында жүрөбү, чет мамлекетте жүрөбү, эне кусалыгы, сагынычы тарайт албетте. Эне бир куплет ырдап койбойсузбу? Мына ушул балдарыңыз, неберелериңиз ушу Россия тараптан, Кыргызстандын бардык аймактарында балдарыңыз суранып атат. Ырдайсыз апа, ырдап бериңчи. Мен ырды билбейм да, жоло сүйлөп. Сүйлөп коюңуз майра, сүйлөп коюңуз. Эне өзүңүздүн оозуңуз менен угайлы, эми сөзүңүз менен угайлы. Канча бала, канча небере, канча чебере, кыбыра дегендер бар. Канча балаңыз бар, айтың. Деле калдым. О, жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз эне? Жаш кезде. 8 балам бар. Жаш кезде эми жакшы ушу балдарды багам деп, тарбиялап, иштеп, шуларды өдөп атып, ылдыйып атып, ушу балдарды бардыгын чоңойтамын деп жүрдүк чала көз. Чоңойду, Кудайга шүгүр, бардыгы жаман болгон жок. Жакшы болду, балдарымдын бардыгы акылдуу болду, эстүү болду, барды күйүмдүү болду. Şu жакшы карашып атат ушулар, кыздар дагы, балдар дагы, нерелер бардыгы мени эне деп турушат. Рахмат, ошентип мээнетимди кайтарышты. Чоң рахмат ушу балдарыма, кыздарыма бардыгыга ыраазымын. Неберелериңизге? Небере чеберелериме бардыгыга ыраазымын, бардыгы эне деп турушат.
Hiç zamanı yok. Bardıgıla yine deyip kelip duruşat bardıgı. Tapkanı kötörüp gelişet. Yine mi gelsin deyip. Çoğun rakma şunda. Kimisi köp akça öğretene. Akçanı kim veretti akçanı? Baldarım verir de özleri işte verir de. Akırın bekit koyasın çöntөккө салып bekit be. O var. Kança pulunuz var, kança pulunuz var? Vardı. Urmattуу görüşler, biz yine işte. Gelinlerge aldırıp koydunuz o sözden. Şu gelinlerden podozрение kılganlar çoğulup oturat janında. Bişkekte nevrelerim var. Baldarım. Zamanımız bardığı kayrılıp durat. Yenem övreyli yenem gelsin deyip. Kelinlerim bardığıyla jakşı bir değil. Jakşı karayt. Yüde kolumdağı kelin jakşı terbiyelegan için şunu kolda yürüyorum. Jakşı. Kızık suğumu bardığını kötörüp otat. Balamdağı talada işlep jirse dağı surap durat. Kun alız. Apam kantıp atat deyip. Rahmat şu çoğun aytıp koygan eken, Kuda şulardı berip koygan eken Allah. Şular bardığı meri karaşıp atat. Kudaydım berge müvesi de bulan. Ene üstü sülöйт desem, bu sülöйtürбай beni. Hayne değişip bardığı şu yerin gavimde kılışat. Rahmat şulardı. Allah berip koygan eken süylöp atışat. Mınavga жеткişem öte kıyın. Mınaki ene üst batın alбай атат, bayka otasır, batın alбай атат, şunçalık suyunu atat. Nevre kelinlerimde yene dep duruşat. Mınaki men nenem programması sizge şunday bir jaşnakay. Kızlar olsa kun alыс kerip durat. Kichine kelinge işençilikti şu kelip bular karap durat. Nege kişineke gelinlik sulamına maktap atat seni. Zamanı yok. Kudayım bergen eken şulardı, kelinlerdi, nevrelerdi, kızlardı, baldardı. Allah verip koygan Kudayga şükür, Allah'a min martede razımın. O men aytkanыңыз келсин мынакей. Келиндерине, кыздарына, балдарына, невере чеберлерине бардыгына ыраазычылыгын билдирип атат энекебиз. Мына ушул небереси дагы сүйлөйм деп турат, мына сүйлөй бериңиz. Ene tuğan gününüz menen. Koçun, rahmat. Biz sizi жақсы görüyoruz. Yüzgü çıkın. Ömrünüz uzun olsun. Hakikaten gelsin balam. Şegen kichine kolumdagi balanın baldarı şular. Mынакей урматтуу көрүшүлөр, 86 жашка чыккан небереси экен мынакей. Подаркасын алып коюңуз эне, подаркасын. Мынакей урматтуу көрүшүлөр. Ооба. Бу эже сүйлөдү. Сүйлөп берди. Жакшы. Balası Bişkek'ten buna balası hem. Бишкектен бул башка баласыбы? Энебизге болгон жашнакай калуу тилектериңизди билдире бериңиз. Мынакей энекебиз жаныңызда отурат, биздин жаныбызда. Катуураак сүйлөй бериңиз, катуураак. Жақсы дең. Қандай сені? Жақсы dağa şükür. Çoğun rahmat. Bugün bir oşoğa gelip şu meyman bol oturuz. Daim Hazır mı? oğlunuzu çin kılsın. Köp yaşаңыз ene. Bizden жақсылықтарыңызға көп болып жүреріңіз. Rahmat aytkanın. Daim. Бул ошондо Бишкектеги баласы болсо. Бишкектеги балаңыздын небереңиз экен эне, небереңиз. Talant. Talat ömürü uzun olsun, baktulu olsun. Şu nevrelerim bardığı zamanı yok, bardığı ene dep duruşat. Amin, aytkanыңыз келсин. Чоң рахмат, мынакей энебиз сизге батасын берди. Бар болуңуз, тынч болуңуз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эми мынакей бардыгы сүйлөп бүттү окшойт менимче. Азыр бир кыз ырым даяр болуп калды деп турат беле, азыр ушул ырын ырдап койсо. Андан кийин энебиздин жашнакай батасы менен программаны да жыйынтайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин программасынын катталуучулары, мына Арапа күнү орозонун алдында эң биринчилерден болуп ушул быйылкы орозонун алдында куттукталып жаткан Ажара энебизге жана Ажара энебиздин балдарына ушундай чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ата эне ыраазы, Аллах ыраазы деп коет мынакей. Аллахтын да кулагы кызып тургандыр, көрүп турат, мисалы билип турат, туюп турат дегенде я. Ушу сиздерге чоң рахмат, ушундай энекебиздин кучактарыңызга, ушу айланаңыздарга топтоп алып туруп, жашнакай жылуулуп, сөздөр жылуулугуңуздарга.
эми ушул учурдан пайдаланып энебиз ушул баардык ушу небере чеберлерге, балдарга, алыста жүргөндөргө жана кыргызстандыктарга бир жакшынакай батасын берип койсун. Ömür uzun bolsun, baktılуу baldardan bolsun, akıllı baldardan bolsun. Kaymışlarga tilege maksatıga jetsin, nevere çevirem, kelin kesek baldar. Bardığı baktılуу bolsun. Tilege maksatıga jetsin, Kudayım şularga hem ömür versin, baktılуу yaşasın. Мен айтканыңыз келсин. Ананайым балдарым, ананайым туугандарым, баардыгыңардын ден соолугуңарды каалайм. Ушинтип апам 100ге чыгып, 100дөн нары дагы ушинтип бизге күлүп, ушинтип чай берип, бизди чакырып, ушинтип мыйман кылганда баардыгына тилектешмин. Ушул бала, ушул апа, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз болсун. Биринчиден Кыргызстаныбыз эсен аман болсун. Kırgız'ın içinde, şu tuğanların içinde biz aman bulur, bizim tuğanın baldarımız aman bulsun. Amin. Allah'a emanet. Apam na alparuçu kayan pata verip koyun. Alparuçuğa pata ver. Alparuçu bala. Balam, ömrün uzun bolsun, baktılуу bol, bala çakan benen tınç bolsun, aytkanın aytkanday bolup gitsin oğlum. Rahmat, çoğun rahmat, baktılуу bala çakan benen tınç bolsun. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Çalıksan egerde apa, жүрөйүн сенин тирегиң болуп. Orada ayt bayramınız men. Olsun. Densoğluk bolsun hem şu nevrelerden aslında şunday. Şularga jölek tayak bolup jüre beren, densoğluğunuzu bersin Kudayım.
Ömürünü verin, hem Kuda vergen yaşta yaşay verin endi. Ona başka ne tileyip soru? Мына урматтуу көрүүчүлөр, Ажар энебиздин кудасынын сөзүнө күбө болдуңуздар. Кудагыйлардын да ынтыбагы мына ушундай болсун деген тилекте биз кудасынан да жашынакай болгон интервьюну маекте алып койдук. Көрүүчүлөр, Ажара энебиздин бул отурган адамдар эң жакын адамдарынын жарымынын жарымы. Ар кимиси шартка байланыштуу келе албай калгандары бар, шартка байланыштуу сырт жакта жүргөндөр бар дегендей. Мына ошентип биз ушул Ажар энебиздин куту үйүнөн болгон Менен программасынын кезектеги чыгарылышындагы жашынакай кылып жыйынтып алдык. Болгондо дагы Арапа күнү, орозонун алдын ушундай бир энебиздин көңүлүн көтөрүп алдык. Анда кийинки программадан жолукканча жакшы туруңуздар. Менен программасын көрүңүздөр. Программасын көрүңүздөр, бүгүн туугандар, досторум, кудаларым, бардыгар менен эме ушу апамдын туулган күнүн ушул эмеде көрүңүздөр.